Саламатсыздарбы? Эми азыркы биз сөз козгой турган тема бул талааны тандоого байланыштуу. Эми ушул талааны тандоо бул ошол илимпоздун тандап алган темасына байланыштуу, ошонун мүнөзүнө байланыштуу болот да. Анан эми ошо илимпоз алдына кандай проблеманы койду, кайсыл тема менен алектенип атат, ошого жараша болот. Андай талаа катары мүмкүн айыл жери, айыл кыштак, же болбосо тиги шаар жери, поселок, же болбосо мисалы үчүн алыскы баягы талаа жериндеги станица, же болбосо бийик жайлоолордогу баягы конуштар болушу мүмкүн да. Анан эми ошол жердеги жашаган элдерди, ошол коомду изилдөө үчүн тема, тандап алган теманын мүнөзү таасир берет да. Мисалы айта кете турган болсок, ошол мурдагы мезгилдердеги көчмөнчүлүк чарбасы менен кесиптенип келген элдердин жүргүзгөн жашоо образына байланыштуу, алардын уюмдашуусу, мейкиндикти пайдалануусу сыяктуу маселелерди караш үчүн ошол баягы тоолуу жерлердеги, жайыттуу жерлердеги ошол коомдорго барып изилдөө ылайыктуу келет да. Анан эми тиги биз өзүмдүн тажрыйбамдан алып кете турган болсом, 1980-жылдардын аягында Улуттук илимдер академиясынын тарых институту, Москвадагы илимдер академиясынын этнография институту менен бирге үй бүлө, азыркы үй бүлө жана жаңылыктар, кийинки киргизилип жаткан жаңылыктарга байланышкан тематикага тиешелүү бир изилдөө жасаганда, биз ошол Кыргызстандын үй бүлөлөрүндөгү өзгөрүүлөрдү жалпы жонунан камтыш үчүн 3 точканы тандап алган элек. Алардын бири Ноокат районунун Россия колхозу түштүктөн, ал эми Бийик тоолуу Нарын районунан Тянь-Шандагы Жаңыталап айылы Жаңыталап колхозу, анан 3 точка катары Ысык көл областындагы Жетөөгүздүн Оргочор айылы болчу да. Вот ошол 3 айылдын ичинде жүргүзүлгөн изилдөөлөр бизге эмне бермек? Бул жалпы Кыргызстандын ичиндеги үй бүлөлөрдү мындай бир жалпы картинасын, жалпы мүнөздөмө берүүгө жакшы шарт түзөт эле да. Себеби бир жагынан алып караганда Ноокаттагы Россия, ал жердеги отурукташкан калк, башка улуттагы өзбек калкы менен алакалаш болуп жашаган калктарды камтуу. Экинчи жагынан ошол чарбачылык, экономиканын өзгөчөлүгүнө караганда бир багыттуу, негизинен мал чарбачылыгы басымдуулук кылган Бийик тоолуу районунда жашаган Жаңыталапта. Анан үчүнчүсү ошол курорт зонасында турган, урбандашкан, ошол борборго жакыныраак орус калкы, башка калктар менен аралаш жашаган Оргочор болчу да. Вот ушул критерий менен ушундай точка тандалды эле да. Анан ушул айрым учурларда талааны тандоого башка дагы себеп болуп калышы мүмкүн. Айрым учурларда ушул илимпоздун өзү тарабынан даярдалган долбоор, же болбосо бир илимий борборлордун, же болбосо өзүнчө бир илимпоздордун сунуштары болуп калышы мүмкүн да. Ошол сунуштар аркылуу ушундай бир иликтөөлөрдү, иликтөө объектисин, талааны тандап алууга болот да, изилдөө объектиси катары. Мисалы үчүн мындай чоң мисалдардын бир катары жанагы функционализм багытынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Бронислав Малиновскийдин Фейсеотун деген окуучусу ушул бир айылды башында өзү изилдеп, бир кыштактын негизиндеги жүргүзгөн изилдөөсүн кийин бир далай жылдардан кийин ошол антропологдор коомунун сунушу менен кийинки жолу дагы кайталап
изилдөөгө барганда. Демек, баягы анын изилдөөсү биринчи кезде жакшы болсо керек, анан экинчисинде анын кесиптештеринин сунушу менен ошол жерге барууга мүмкүн болгондо, ал негизи ошол айылды 2 эмес 3 жолу изилдеген экен да. Анан эми бул менин жеке практикамда изилдөө объектиси катары башка Кыргызстандан тышкаркы дагы коомдор болду. Бул жөнүндө дагы сөз кылсак болот да деген. Анан эми ушул тажрыйба талааны тандаганда кандай кылып изилдөө жасаш керек? Талааны тандаганда дагы бир критерий себеп болушу мүмкүн. Теманын мүнөзү деп айтып кеттик. Ошого жараша кээде тиги ушул маршруттук кыдыруу жолу менен изилдөө жасоону дагы артыкчылык берген учурлар болуп калат да. Бул эми кыска мезгилдердин ичинде бир жерде болуп, бирок ал жерде узак мезгил турбастан кыдырып башка дагы жерлерге айланып кетүү да. Мындайча айтканда, бул көп ошол точкаларды ичине камтыйт. Бирок ошол бир конкреттүү жерде, айылда болобу же шаардагы кварталда болобу болбостон, ошол улам бир жерге кыдырып, ошол тиешелүү тема боюнча материал топтоого умтулуп, ошондой экспедиция жүргүзүү ыкмасы дагы бар да. Бирок экинчи жагы бул бир конкреттүү объект тандап алып, ошол объектиде узак мезгил изилдөө жасоо, стационардык мүнөздөгү изилдөө жасоо. Мунун артыкчылыгы эми абдан жакшы жагы бар. Себеби ошол стационардык изилдөөнүн натыйжасында кыйма чиймесинен ошол маселени изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан ошондогу мисалы үчүн тандап алган теманы негизи эле ошол жердеги баягы жергиликтүү коомду, алардагы социалдык мамилелерди, маданиятындагы өзгөчөлүктөрдү, жүрүп жаткан процесстердин баарын байкоого бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан ушул тандап алган бир конкреттүү пункттун өзгөчөлүгү катары дагы бир нерсени айтса болот. Ошол айылдын деңгээлинде мисалы үчүн изилдесе дагы, мына биз тиги ушул француз, россиялык жана тиги Нигер өлкөсүнөн катышкан илимпоздордон турган чоң бир долбоор иштедик эле. Ошол долбоордун алкагында жасалган изилдөөдө ушул талааны тандап алуу дагы маанилүү болгон. Ошондо биз Ак-Тала районунун Тоголок Молдо деген айылын тандап алганбыз. Ошол айылда биз узак мезгил изилдөө жасадык. Бир 5 жыл кыйма чийме ошол айылдан кетпестен. Албетте башка айылдарга дагы бардык, райондук борборлорго бардык, областтын борборуна бардык. Анан ошол тажрыйба башка өлкөнүн, жанагы француздардын социалдык антропология лабораториясындагы профессордун жетекчилиги менен жүргүзгөн бул экспедициянын жүрүшүндө биз бай тажрыйба топтодук да. Мисалы мен ошондо байкадым. Бу стационардык мүнөздө бир жерден изилдөө аркылуу ошол жиптин учугун чубап чыгууга мүмкүнчүлүк болот экен. Ошол мисалы үчүн ошол бир конкреттүү айылдын ичи аркылуу ошол жердеги тиги карым катнаштарды, башка нерселерди жасап отуруп анан ошол айылдын чегинен чыгып, райондук, областтык, керек болсо андан чоң республикалык деңгээлге чыгып, андан ары кетүүгө бир мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Андан аркы изилдөө жеңил болуп калат экен. Ал эми жанагыдай стационардык мүнөздө кыдырып, тиги маршруттук мүнөздө кыдырып изилдөөнүн жакшы жагы кененирээк баягы камтуу аймактары кичине көбүрөөк болуп,
көп айылдарды же болбосо көп точкаларды камтып өтөт экен дагы. А бирок мындай топтолгон материалдарды мындай жалпылап иштете келгенде алар бир үстүртөн болуп калгандай туюлуп калат экен да тиги. Анын ар бирөөнүн өзүнүн кемчиликтери жана артыкчылыктары бар экен да. Анан эми ушул долбоор жанагыдай көчмөн коомдор анан этничность дейбиз. Этничность анан тиги эме өзүн өзү таануу, жергиликтүү бийлик дегендей ушундай долбоор эле. Ошол долбоордун алкагында биз баягы тоголок молдо айылынын же болбосо тиги кара ой деп койгон мурдатан берки мындай бир тарыхынан бери көз чаптырып, анан кийинки болуп жаткан Советтер Союзу урагандан кийинки мезгилдердин баардыгын камтыганга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Анан эми ошол материалдардын бир тобу ошол Тоголок молдодо, Нарын областынын башка райондорунда түзүлгөн материалдар ошо бул чыккан Францияда Парижден чыкты эле 2013 жылы. Ушул көп авторлор катышкан китепке дагы кирди. Бул китеп баягы мындай көптөгөн сүрөттөр менен, карталар менен, мындай картографтар дагы иштеген. Ушул китеп баягы мындайча айтканда жанагы мен сыяктуу эле башка дагы илимпоздордон ушундай конкреттүү объектилерде жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде жарыяланган, мындай жалпыланган китеп болуп ушундай чыкты да. Анан эми ушул эмеге талаага чыгып даярдануунун өзүндө дагы маанилүү нерсе бар. Буга даярдык көрүү керек. Эмеге талаага этнографиялык иликтөө жасоо чыгуунун өзүндө бир топ кыйынчылыктар болот. Биринчиден сөзсүз түрдө баягы каражат маселесине барып такалат. Ал баягы институционалдык тараптардан колдоо болуш керек. Ошол тиги илимпоздор иштеп жаткан мекемелердин долбоору аркылуу же болбосо бир башка жеке фонддор аркылуу болгончу. Кыскасы баягы буга өзүнчө бир даярдык керек. Ошонун тиги канча каражат жумшалат, канча убакытка барасың. Андан сырткары эми бул эмеге талаага чыгаарда айрым учурларда мына тиги бул этнографтар үчүн абдан маанилүү талаадагы изилдөөнү жүргүзүү. Себеби мындай изилдөөсүз ошол тема өзүнүн алдына койгон максатына жетиш үчүн ошол коомду изилдеп конкреттүү материалдардын негизинде көтөрүп чыкпаса, муну бир визуалдык түрдө бир башка бүгүнкү күндөгү жетишилген бир башка маалыматтар, көптөгөн маалыматтар туш тараптан баарыбызды курчап турат. Ошонун ичинден баягы ылгабастан жанагыдай материалдарды колдонуп эметүү бул туура болбой калат. Анан эми мына тиги ошол этнографтардын талаага чыгуусунун өзгөчөлүгүндө жанагыдай ысык суук, жаан чачын, жанагыдай комфорт шарттар жок шаардагыдай. Бир нече күн душ дегенди көрбөй, мончо дегенди көрбөй жүрүүгө мүмкүн болуп калган учур болуп калат. Анан ушундай нерселердин баардыгына даяр болуп, бир жагынан караганда бул предмет көп жаштарга экзотикалуу, ушул жерге бир жерге барып алып чай ичип, тамак ичип, эл менен сүйлөшүп, жакшы шаңдуу жүргөндөй сезилет. А бирок кээ бир учурларда биринчи чыгып, бир мисалы үчүн бир бийик жайлоого чыгып, 4 сезонду бир күндүн ичинде көргөндө ошондо баягы маанай түшөт да. Ошон үчүн ушундай нерселердин баардыгына даяр болгондой болуш керек да. Анан экинчи жагынан жанагыдай абдан берилген адамдар кээде өз каражаттарына, мына мен тиги Германиядагы
коллегам, ушу кесиптешим, тең тушум бар, жаш дос, Тилман Муш деген доктор. Ал киши ушул Африкага канча жылдан бери, көп жылдар бою каражатынын бир бөлүгүн өзүнүн апасынын каражатынын эсебинен барып жүрдү да. Анан кыскасын айтканда, ушул талааны тандап алуу жана анда изилдөө жасоо, ушул Илимпоздун өзүнүн астына койгон темасына, анын мүнөзүнө, өзгөчөлүгүнө жараша болуп, ар кандай мындай бир калктуу пункттарда болушу мүмкүн. Анан ар кайсындай катмарды камтышы мүмкүн. Ага атайын даярдык менен чыгышы керек.